Ыры салды ынтымак. Илгери бир акылман карыянын 9 уулу болуптур. Бирок балдары атасынын айткан акылын укпай, ар кимиси өз бетинче жүрүп, чоңу кичинесин сабап, кичинеси чоңуна акырая карап, биримдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишчү экен. Бир күнү атасы балдарынын кылыгын ойлоп терең ойго түшөт. Эч айра болбогон соң карыя тоого барып, үйүнө чоң тутам табылгынын жыгачын көтөрүп келет. Анан балдарынын баарын чогултуп алып: "Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мынабу табылгынын ушу тобу менен сындырып көргүлөчү" деп байланган тутамды карматты. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынашты. Бооланган табылгынын эч кимиси сындыра албай, акыры алдай отуруп калышты. Карыя табылгынын боосун чечип: "Эми бирден сындырып көргүлө" деди. Балдары бирден табылгыны ошол замат эле чарт-чурт сындырып салышты. Алар сындырганына мактанышып, жыргап калышты. Ушул жерде да "сен мен" деп айтыша кетип жатышты. Күчтүүлөрү күчү жогун жыга коюп, кыр көрсөтүп турушту. Эми абышка балдарын отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. "Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман деген силерди жанагы жалгыз табылгыдай чарт-чурт сындырып коюп кете берет. Ал эми бооланган табылгыдай биримдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл силерди эч ким майтара да албайт. Мынаны көрдүңөр го, турмуш деле ушундай. Силер канчалык бирдиктүү болсоңор, ошончолук соболоңор көтөрүлөт. Ынтымак бар жерде ырыс токтойт. Менин айтканым ушул, балдарым. Эсиңер болсо, айтканымды угуп калгыла" деп карыя сөзүн бүтүрөт.